rahmetullahi ve barakatuh. Бүткүл аламдардын жаратуучусу Аллах субханаху таала шексиз мактоолор болсун. Жана анын согон сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар жана саламдар болсун. Аллах субханаху таала бүгүнкү жума күнүнү бардыгыбызга куттуу берекелүү кылган болсун. Ар бир басып келген кадамдарыбызды Аллах субханаху таала бейиштин бакчаларынан гүлдөткөн болсун иншаллах. Амин. Ошол имам айткандай, бүгүнкү ошол муфтияттан берилген тема ошол жакшы иштерди жасоо жанага көмөк көргөзүү. Аллах субханаху таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "А'удhu billahi minash-shaytonir-rajim va bashiril-ladina amanu wa amilus-solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Сүйүнүчтүү кабар бергиле. Кандай инсандарга? Бир инсандарга алар жакшылык жашашат, жакшы иштерди жасашат. Аларга кыяматта бейиш, астынан дарыялар, астынан ошол бир өзөндөр ага турган бейиш аларга сүйүнчү кабар бергиле деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат: "Раайту раджулан фил жанна ятакаллабу фил жанна фи шауки шажар." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен бейиште бир кишини көрдүм, бейиште рахат алып жүргөндүгүн көрдүм. Ал бир дарактын бутагыны инсандарга зыян бербесин деп бир дарактын бутагын алып койгондугу үчүн бейишке кирген инсанды көрдүм" дейт. Сиз менен биздин намазыбыз же орозобуз бейишке киргизбеши мүмкүн, бирок көчөдөгү бир болбогон кичине жакшы иш кылып, же болбосо бир инсандарга зыян бере турган бир ташты алып коюшубуз менен ошол ишибиз Аллахка жаккан болсо, ошол ишибиз менен да бейишке киришибиз мүмкүн. Ошондуктан бул ошол жакшылык иштерди эч качан аянбастан, жакшылык иштерди толук түрдө көбүрөөк кылышка аракет кылайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисинде айтат: "Ан Аби Хурайра радияллаху анху аннаху кал: Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям якул: Ман кана яржу лиқа Аллах фалюкрим ахлаллах." Жакшылык иштердин эң жакшысы бул Кур'ан, ибадат, намаз деген нерселер бар. Биринчи бизге буйрулган жакшы иштер, бизге буйрулган амалдар, булар биринчи бизге эмне? Намаз, орозо, зекет жана Кур'ан, ошол нерселер, илим алуу, башка. Ошондуктан бүгүнкү сүйлөй турган сөзүбүз иншаллах Кур'ан окуу. Кур'ан окуунун фазилеттери кандай болот? Ошол жөнүндө бир аз айтып өтөлү. Абу Хурайра радияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кимде ким Аллах Таалага жолугууну кааласа, анда Аллах Тааланын үй бүлөсүнү жакшы урмат кылсын" деди. Кыйла: "Я Расулаллах, хал лиллахи азза ва жалла ахлун." Сахабалар сурашты: "Я Аллахтын элчиси, Аллах Тааланын дагы үй бүлөсү барбы? Аллах жалгыз, анын үй бүлөсү жокко" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Наам, ооба, Аллах Тааланын дагы үй бүлөсү бар." Сахабалар сурашты: "Манхум, я Расулаллах?" "Я Аллахтын элчиси, алар кимдер? Аллахтын үй бүлөсү деп атап атканыңыздар, алар кимдер?" дедилер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ахлуллахи фид дунья аллазина яқраууна ал-Кур'ан." Аллах Тааланын үй бүлөсү бул жашоодогу үй бүлөсү. Алар Кур'анды көп окуган инсандар деди. Караңыз. Кур'анды көп окуган инсандар бул Аллах Тааланын бул дүйнөдөгү үй бүлөсү ошондой даражага жетет экен, караңыз. "Мен акрамахум фақат акрамахуллаху ва а'тахул жанна, ва мен аханахум фақат аханахуллаху ва адхалахун нар." Наузу биллах. Кимде ким ошол Аллахтын үй бүлөсүнү, Кур'ан окуган, каракелерди жана башка Кур'анды көп окуган инсандарды сыйлабаган болсо, анда Аллах Таала аны эч качан сыйлабайт. Кимде ким ошол каракелерди, Кур'анды көп окуган инсандарды сыйлаган болсо, анда Аллах Таала аны өтө сыйлайт. Аны өзүнүн бейишине киргизет деди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. "Я Аба Хурайрата, ма индаллахи ахадун акрама мин хамилил Кур'ан." Дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул хадистин анысында айтты: "Я Абу Хурайра" деди, "Аллах Тааланын алдында инсандардын эң жакшысы бул Кур'ан жаттаган, тирик Кур'ан" деди. Караңыз. Инсандардын эң жакшысы бул ким экен? Тирик Кур'ан, Кур'анды жаттаган инсан экен. Келиңиздер бардыгыбыз Кур'анды жаттоого аракет кылайлы. Жашпыз дебейли, башкабыз дебейли, жашым өтүп кетти дебейли же. Кээ бир инсандар айтат: "Тилим катып калды, карып калдым, башка кылдым." Сөгүнгөндө тилиң катып айтат го? Сөгүнгөндө келтирдасың го? Эмне Кур'анга тилиң келбей калдыбы? Кур'анга эч качан тилибиз катыбайт, тилибиз ар дайым келет, качан аракет кылсак. Биз ошол Кур'анга болгон аракеттигибиз жоктугунан, Кур'анга болгон сустугубуздан Кур'ан окушту билбей атабыз. Пайгамбарыбыздын сахабаларынан Халид ибн Валид деген сахаба өткөн.
Ал сахаба жихадта өтө көп жихад кылган, жихадта жүргөн инсан болот. Өмүрү жихадта өтөт да, өмүрү Аллахтын жолуна урушууда өтөт. Куранды карайт дагы, Куранга айтат. Ал сахаба сиз менен бизге окшош Куранды таптакыр билбейт эмес. Билет, Куранды окуй алат. Бир кыйла жаттаган, бирок Куранды толук жаттабагандыгы себептүү Куранга карайт дагы. Аллах Тааланын ушул жихады мени тоспогондо сен жаттамакмын деп айтат эле. Ойлонойлу, өзүбүзгө суроо берели. Сиз менен биздин Куран жаттабаганыбызга эмне шылтообуз бар? Сиз менен биздин Куранды окубаганыбызга эмне шылтообуз бар? Эмне телевизор көрдүм дейсизби? Же телефон чукуладым дейсизби? Же жаттым дейсизби эртеден кечке? Түндөрдө эмне кылып өткөзүп, кышта эмне кылып өткөзүп? Ойлонойлу, урматтуу мусулман бир тууган. Эртең Аллахтын алдына барганда, ошол Куранды жаттаганыбыз себептүү уялып калбайлы. Эртең пайгамбарыбыздын алдына барганда, Куранды окубагандыгы себептүү уялып калбайлы. Ва ан Анас радияллаху анху анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Анас радияллаху анхудан риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ала уаллимукум би афдал уммати яумал қияма. Қалу бала я Расулаллах. Қала аллазина яқрауна ал-Қур'ан иза кана яумал қияма яқулу азза ва жал. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күн айтты. Сахабалар қарады дагы. Асхабтарым, мен силерге ең афзал үмметтің ең жақсы инсандарын көргөзөйүнбү? Алар ким экенин үйрөтөйүнбү деді. Сахабалар айтышты. Бала я Расулаллах. Ооба Аллахтын элчиси, бизге айтыңыз. Үмметтің ең жақсы инсандар алар кимдер дедиле? Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Аллазина яқрауна ал-Қур'ан. Құран оқыған инсандар деді. Құран оқыған инсан бұл үмметтің ең жақсы инсаны. Үмметтің ең жақсысы бұл Құран оқыған инсан деді. Иза кана яумал қияма яқулу азза ва жал. Я Джабраил, нади фил махшар, ала ман кана яқрау ал-Құран фалияқум. Қиямат күні болған мезгілде Аллах Таала Джабраил алейхиссаламға айтады дейді. Джабраил, инсандарға махшар майданына барып қиқырғын, доо шығарғын. Эмне деп? Кимде ким Құран оқыған болса, анда турсун, сапқа тизилсин деп айтқын дейді. Джабраил алейхиссалам барып, ошондой бир нече жолу нида кылат, чакырат. Ким Құран оқыған болса, бул жашоодо Құранды көп оқыған болса, бул жерге сапқа тизилсин деп ошол чакырат. Фаяқифуна суфуфан байна ядай ар-Рахман, ла ятакаллам ахаду минхум حتى يقوم نبي الله داود عليه الصلاة والسلام فيقول الله اقرأوا وارفعوا أصواتكم فيقرأ كل واحد منهم ما ألهمه الله تعالى من كلامه. Соң жанагы Куран окуган инсандардын бардыгы топтолуп турганда, жанагы жерде дагы бир бакырык келет, дагы бир кыйкырык доош келет. Кимде ким бул жашоодо Куран окуган болсо, ал жерде дагы ошол Куранын окусун дейт. Бардыгы үндөрүнү бийик көтөрүп, ал жерде Куран окушат. Ар бир окуган Курандарына даражалары көтөрүлө берет. Ар бир чыккан оозунан чыккан сөздөрүнө, оозунан чыккан калима Курандарына алардын даражадагы кыяматтагы даражалары көтөрүлө берет деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Я Мухаммад мур умматак айякрому саласатан ал-валид вал-алим ва хамилул Кур'ан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисте айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ми'раж кечесинде, ошол сиз менен биз намаз фарз болгон кече ошол кече болот. Ошол жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ошол жерде мага бир доо угулду. Мухаммад, сен үммөтүңө баргандагы үч түрлүү адамдарды урмат кыл деди. Алар кимдер десе, алар биринчиси ата деди. Экинчиси вал алим, алым деди. Үчүнчүсү хамилул Кур'ан, тирик Кур'ан деди да. Кур'анды жаттаган инсанды сен барып туруп аларды урмат кыл деди. Жана да айтты, я Мухаммад, хаззарахум мин айягзабухум ау юхинухум. Fa inna ghadabi yashtaddu ala man yughdibuhum. Ya Muhammad, ahlul Qur'an hum ahli ja'altuhum 'indakum fid dunya ikraman li ahliha. Muhammad dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer kimde kim ошол Kur'an okugan insandardı jek көргөн bolsa, аларды кордогон болсо, анда Аллахтын газабы, Аллахтын ачуусу ал инсанга өтө каттуу болот. Muhammad dedi sallallahu aleyhi ve sellem, ahlul Qur'an, Kur'an okugan insanдар, алар менин үй бүлөм. Мен аларды дүйнөгө, дүйнө шарына аларды түшүрүп койдум. Эмне үчүн? Алар дүйнө шарындагы элдер аларды урмат кылсын үчүн. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, каарылардын кадырына жетейли. Мына жерде бир карекебиз келип, ушул жерде эртеден бери жарым сааттан бери Кур'ан окуду. Ушуга окшогон карекелер Гүлбарда дагы бар.
Эмил кары бар. Бул жакта Абу Бакыр деген ошол коммунизмда Абу Бакыр деген жаш карыбыз бар. Ошого окшогон каракелерди мүмкүн болушунча урмат кылайлы. Аларды бир жек көрсөңүз, Аллах сизди жек көрөт экен. Ошондуктан карыларды, алымдарды урмат кылышка аракет кылайлы, урматтуу мусулман бир тууган. ولولا كون القرآن محفوظا في صدوركم لهلكت الأرض ومن عليها. Қараңыз, дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, эгер дүниеде ошол Кур'андар инсандардын жүрөктөрүнө жатталынган болбогондо, ошондой карылар чыкпаганда, анда дүние эли жок болуп кетмек деди. Караңыз, сиз менен биздин бар болушубузга дагы, сиз менен биздин ушул дүниеде жашап атканыбызга дагы ошол Кур'андар жатталынып аткандыгы себеп экен. Ошол Кур'андар жатталынбаганда, анда дүние жок болуп кетет экен да. Кур'ан жатталынбай калган күнү, анда кыямат кайым болуп калышы мүмкүн экен. Ошондуктан бул каракелерге бир жагынан дан рахмат дейли. Ушинтип Кур'андарды жаттап, дүниенин жок болбоштугуна себепчи болуп аткан каракелерибизге дагы урмат кылып аларга рахмат дейли. Я Мухаммад хамалатул Кур'ан ла юазибуна ва ла юхасибуна яумал кияма. Жанадан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах таала айтты: Мухаммад, Кур'анды жаттаган инсандар алар кыяматта азапталынбайт, эсеп кысап көрбөйт деди. Я Мухаммад хамилул Кур'ан иза мата табки алейхи самавати вал ард ва малаикати. Мухаммад деди, Кур'анды жаттаган инсан, эгер бир Кур'анды жаттаган инсан кары өлгөн болсо, анда ага жер асман, периштелердин бардыгы ыйлайт деди. Караңыз. Кур'анды жаттаган инсандын мартабасы, анын даражасы канчалык бийик. Я Мухаммад, иннал джанната туштaq ila саласа, анта ва сахабика Аби Бакр ва Умар радиаллаху анхума ва хамилул Кур'ан. Жанадагын Аллах таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айтты: Мухаммад деди, бейиш 3 адамды чыдамсыздык менен күтөт деди. 3 инсанды бейиш чыдамсыздык менен качан ушул үчөө келет экен деп күтүп турат деди. Алар кимдер десе, алар биринчи сен деди Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды бейиш күтөт экен. Экинчи, сенин асхабтарың, сахабаларың деди. Абу Бакр, Умар, Усман, Али радиаллаху анхумдар. Андан кийин үчүнчү адам ким десе, үчүнчү адам хамилул Кур'ан деди. Кур'анды жаттаган инсан. Кур'анды жаттасаңыз, элестетсеңиз, сиз менен биз азыр бейишти күтүп атабыз чыдамсыздык менен. Бирок Кур'анды жаттаган инсанды бейиш күтөт экен да. Биз азыр өзүбүз бейишти күтүп атсак, бирок бейиш ошол Кур'анды жаттаган инсанды күтөт экен. Келиңиздер, ошол бейиш сиз менен бизди күтүштүгүнө аракет кылбайлыбы? Ошол бейиш сиз менен бизди чыдамсыздык менен күтүшкө аракет кылып, ошол Кур'анды жаттоого аракет кылайлы. Убакыттарды текке кетирбейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисинде айтат: "Хойрукум ман таалламал Кур'ан ва алламаху." Силердин эң жакшыңар Кур'анды үйрөнгөндөр жана аны бирөөгө үйрөткөндөр. Кур'анды үйрөндүңүзбү? Аны бир жерде сабак беришке дагы аракет кылыңыздар. Кебирлер айтат: "Убактым жок, башкам жок. Кур'ан окууга башка бир убакыт жок" дейт. Ошол белде сабагыбыз бар биздин. Белде ошол 3-күн күн базар күнү ошол жерде сабак болот. Ошол жерде бир Чыңгыз деген бир бала бар эле. Ал бала эч качан ошол сабакка кеч калып келбейт, сабактан калбайт эле да. Бирок ал бала ошол Россияга азыр кетип калды. Бирок ошол Россияга кеткени менен сабагы токтоп калабы десем жок деди да. Мына ошол телефондо WhatsApp'тан болсо дагы сабак алат, караңыз. WhatsApp'тан Кур'анды ошол жерде Россиядан туруп, ушул жерде мага сообщение кылып жөнөтүп, окуп жөнөтүп, каталарым туруп бериң деп, ошол Россияда туруп сабак алат. Эмне үчүн сиз ушул жерде туруп сабак албай атасыз? Ушул жердебиз, бирок сабак албайбыз. Же алымдар жокпу? Же башка каракелер жокпу? Бар. Бирок өзүбүз жалкообуз. Нафсыбызга кул болгонбуз. Урматтуу мусулман бир тууган, уялайлы, 70-ке чыктык, 80-ге чыктык, 60-ка чыктык, 50-ке чыктык, бирок Кур'анды окуй албасак, Кур'анды туура окуй албасак, анда кыяматта эмне деген жооп беребиз? Пайгамбарыбыздын алдына кантип кайсы жүз менен барабыз? Ошол жерде дагы бир кичине бала бар. 2 жашар бала. Ибадат ислемия деген китеп окуп калды уже. Жарым пара Кур'ан жаттап калды. Ошо 2 класс балачалык жокпузбу? 60-ка чыгып алып Кур'анды билбесек, анда уят, урматтуу мусулман бир тууган. 60-ка чыгып алып туруп, бир Кур'анды ачып окуй албасак, анда уят болобуз анда. Анда кыяматта пайгамбарыбыздын жүзүнө карай албай калабыз. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бул Кур'анга көңүл бурбастык кылбайлы. Бул Кур'ан
Al-Qur'an nurun. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Құран бұл нұр. Кейбір ғалымдар айтады, мен бұл үмметке таңғаламын. Эмне үчүн? Al-Qur'an nurun, wal Islam nurun, wa Muhammadun nurun, wal ummatu fi zulma. Бұл ислам дini нур болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нур болса, Құран нур болса, үммет болса қараңғылықта жүреді, дағын деле. Үммет болса дағын деле Құранды билбейді. Өзімізге өзіміз илайлы, ошол Құранды оқи албағаныбызға. Өзімізге өзіміз ачынайлы. Өзіміздің қияматтағы көрдегі азабымызға қарайлы. Ошол жерде Құранның китебин кайсы деген суроого жооп беришке ойлонойлу. Құранды бир жолу ачып окуй албаса, кантип жооп беребиз биз ал жерге барганда? Урматтуу мусулман бир тууган, ойлонойлу. Эртең акырет бар, эртең көр бар. Онал жерге чыкканыңызда бир башына катуураак келген болсо болду, бүттү, күнүңүз бүттү. Ошону менен алып кирип алып коет ал жерге. Бул жашоодон коярлаштыңыз болду. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бул Курандарга көңүл бурайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисте айтат: "Ли ан тагду фатааллама бабан мин китабиллахи хайрун лака мин ан тусалли ми'ата ракаатин" дейт. Бул хадисте өтө көп айттык, бирок көңүл бурбай атабыз да. Хадисти бул жерде угабыз, угуп туруп барып болду, ушул жерде чыккандан кийин болду, токтоп калат. Хадисти угайлы, уккандан кийин, бул жакшы сүйлөйт экен бул бала дегендин ордуна, ошол хадисте эмнени сүйлөдү? Эмнени айтты? Ошого көңүл буруп, ошого амал кылууга аракет кылайлычы. Менин жакшы сүйлөгөнүм же башка сүйлөгөнүм менин сөзүм эмес, эмнени сүйлөп атканыма көңүл буруңуз. Кимдин сөзүн айттым? Мен өзүмдүн сөзүмдү айткан жокмун. Бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эки динен рахмат болгон Пайгамбардын сөзүн келип айтып атам сиздерге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кечинде Аллах Тааланын китеби Кур'ан-ы Каримден бир аят жатташтыгың 100 рекет нафил намаздан жакшы" деди. Кана ким бар 50 рекет нафил намаз окуйм деген? Колуңуздарды көтөрүңүздөр, ким бар? Эч ким жок. 50 рекет нафил намаз окуй албайбыз. Курандан бир аят жаттап койсок жакшы эмеспи бундан кары? Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бул Куранга көңүл бурбастык кылбайлы. Бул Куран сиз менен бизге түшкөн өкүмдөр, Аллах Тааланын өкүмдөрү. Бул Куранды көбүнчө окуп, ошол туура окуп жүрүшкө аракет кылайлы. Дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат: "Ман qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bi hasanatun wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alfun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кимде ким Аллах Тааланын китеби Кур'ан-ы Каримден бир аят жаттаган болсо, ал аяттын ар бир тамгасына бирден сооп берилет" деди. Аллах Таала өзүнүн берекесинен, өзүнүн фазлы баракасынан ар бир соопту 10 эсе кылып көбөйтүрүп берет деди. Дагы мен айтпаймын, алиф лам мим деген сөз бул бир харф, бир тамга деп айтпайм дейт. Балким алиф өзүнчө бир тамга, лам өзүнчө, мим өзүнчө бир тамга. Бул деген эмне деген сөз? Бул деген алиф лам мим деп айткан сөзүңүзгө 30 сооп алдыңыз деген сөз. Алхамду деп айткан сөзүңүзгө 5 сооп, 50 сооп алдыңыз деген сөз. Ошол соопторду албай атабыз да. Ошол соопторго, ошол Курандарга окушка аракет кылбай атабыз. Сабак башталат, сабак жок. Сабак 5 күн, 10 күн сабакка келесиздер, ошол бойдон сабак жок да. Ошол бойдон сабак калып кетет ошол бойдон. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бул сиз менен бизге рахмат болуп түшкөн Куранга көңүл бурбастык кылбайлы. Алдырака жылаңыздар, убакыт болуп калыптыр. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. اللهم إنا نسألك علما نافعا وذهنا شاملا وفهما زكيا وتوفيقا لتحصيل العلوم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن.